Ölümgө даярдык көргөн адам. Алланы танып, Аллага жакындаганга, Алла Тааланы танып, Алланын буйругун аткарганга аракет кылган адам акылдуу адам. Пайгамбарлардын баары адам заттын эң акылдуулары болот. Алардын билими толук, кулк мүнөзү эң жогору, Алла менен байланышы эң күчтүү, Алла менен байланышы үзүлбөгөн, жүрөгүндө боорукерлик, ырайымдуулук толтурулган таза заттар болот. Пайгамбарлар акылсыз болбойт тугандар, кемчилдиктүү болбойт. Алар кемчилдиксиз, Алла Таалам маасум, күнөөлөрдөн таза кылып жараткан, алар сакталган кылып жараткан. Пайгамбарлардын артынан ээрчүүдө адам баласы адашпайт да. Иса пайгамбар тууралуу айтылат, жанында 3 киши чогуу кетип атып, эми өзүнүн аркасынан ээрчигендер. Жолдо баратканда бир алтындын слиткасын көрүп, үчөөнү эскертип берген экен. Ушудан этияттагыла, башыңарды жейт деген экен. Анан эми көңүл бурду бурбаду канчалык болсо дагы, пайгамбарлардын жүрөгү дүйнөнүн мухаббатынан, дүйнөнүн нерсесине ишенгенден таза болот да. Бир топ басып баргандан кийин бирөө шылтоо айтып баштады. Уруксат берсеңиз мен кете берейин. Апам ушундай эле, тигиндей деп айткан эле. Мейли барсаң бар. Бир аз басып баргандан кийин экинчиси айтат. Мен ичим ооруп атат, тигин ооруп атат. Мен кала берейинчи сапарга, сиз менен барбайлы. Мейли, сен кала. Бир аз бараткандан кийин үчөөсү да шылтоон айтат. Макул дейт, пайгамбар кетип. Күч убакыт өтпөй эле үчөө тең баягы алтын слитканын тегерегинде топтолуп калат. Ар шылтоо айткандарчы. Жүрөгүндө дүйнөгө мухаббат бар да. Алтындан болот деген ишеним бар. Алтындан иззат, авир, авторитет, алтын менен иш бүтөт, алтын менен оңолот деген. Үчөө тең топтолуп калат. Эмне кылайлы? Үчкө бөлөйлү? Мейли. Биринчи курсак тойгозуп алып анан бөлбөйлүбү? Мен кандай кылайлы анда? Курсак тойгозгонго ортодон акча чыгарышат. Тамак ким алып келет? Чучу кулак таштап, жеребьевка. Ошол алып келсин, экөөбүз кароолчулук кылып турайлы, алып келгенден кийин тамакты жеп, үчкө бөлүп алабыз дейт. Макулдашат болуп. Чучу кулакта кимдин аты чыкса, ал тамакка кетет. Экөө отурат, жүрөгүндө дүйнөнүн мухаббаты болгонго шайтан оңой эле кол салат да. Кимдин жүрөгүндө акча, байлык, алтындын мухаббаты болсо, аны шайтан жолдон оңой эле уруп салат. Кыйналбайт. Жөн эле жок кылат, барып, жөн эле түбүнө жетет да. Кеткенден кийин экөө кеңешет. Шайтандын азгырыгы да. Үчкө бөлүп не кылайлы, экиге бөлбөйлүбү? Үчкө бөлсөк азыраак тийип калат, 3төн 1 тиет. Экиге бөлсөк жарымдан тиет. Жарымы сеники, жарымы мен. Өтө жакшы болот дейт. Көбүрөөк тиет да. Не кылабыз тигини? Тигини өлтүрөбүз да, башка жолдон. Болду деп экөө сүйлөшөт. Келиштик, бол. Келгенден кийин аны өлтүрүп, анан кийин тиги кеткен барып, анын жүрөгүндө дагы ошо алтынга ишеним, алтындын мухаббаты, алтындын кулу да алчы. Ошон үчүн алтын деп пайгамбарды таштады да артына. Кетип атканда эле шайтан азгырат ага. Азгыруу салганда кандай ой келет, арам ой. Үчкө бөлүп отурбайлы жалгыз өзүң алсаң болбойбу? Жалгыз өзүң эле алып коям, эмне кыласың? Үчкө бөлүп, 3төн 1 саңа тий.
Кандай кылам? Тамакка уус алсаң экөө өлөт, өзүң алып кетесиң да. Шайтандын азгырыгынын аркасынан макул деп тамакты алат, уус алат. Алып келгенде тиги баягындай макулдашкандай буну биринчи өлтүрөт. Өлтүрүп туруп, мына эми жакшы болду, экиге бөлөбүз деп тамакты жейт, экөө тең өлөт. Караса алтындын сыйткан тегерегинде үчөө тең өлүп жатат, алтын баягы бойдон турат да. Иса пайгамбар сапардан кайтып келатса, караса баягы алтын слитка турат. Баягы шылтоо айтып, бирөө апам тигинтип атты эле, бирөө акчам атам мындай болуп атты эле, балам мындай болуп атты эле, ооруп аттым эле деген тегерегинде жатат. Келип туруп айткан. Айттым эле буларга, башыңарды түбүңөрдү жейт, мынадан этият болгула деп айттым эле dedi. Алымдар айтат, пайгамбарды таштады, аркасынан ээрчигенди таштады. Алла Таала ушундай акыбет кылып көрсөттү дейт. Акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарлардын пайгамбары туган. Биздин пайгамбарыбыз бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Эң акылдуу, акылдуулардын акылдуусу, данышмандар данышман. Бир эле жол дүйнө ахиреттин бактысыздыгынан кутулууга Мухаммадур Расулуллах пайгамбардын аркасынан ээрчисеңиз эле болот. Напсиңиз, дүйнөнүн ар кандай саясаты, когалаңы, чакыруулары кызыктырбайт. Адамзаттын мынакей эң мырзасы, эң асылы, эң тазасы, эң бактылуусу, эң жоомарты, эң бардык жагынан аркасынан ээрчи бериң. Аллахым сизди жараткан, Аллахым өзү кудурети менен сактай турган жерде сактап, көтөрө турган жерде көтөрүп, жеткире турган жерде жеткирет. Алла субхана ва таала Кур'ани Каримди пайгамбарыбызга түшүрдү. Башка бирөөнүн жүрөгүнө түшүргөн жок. Адам заттын арасынан Мухаммадур Расулуллахны тандады. Пайгамбарыбыздын жүрөгү адам заттын эң таза жүрөгү. Куранды башка бирөө көтөрө албайт эле. Башка бирөө чыдай албайт эле. Дүйнөгө түшүрсө дүйнө талкаланат. Тоого түшүрсө тоолор майдаланат. Жок. Куранда Алла субхана ва таала пайгамбарыбыздын гана жүрөгү көтөрө алат, пайгамбарыбызга түшүндүрүп бер бардыгына. Бүгүн биз Алланын алдында эсеп бербей тургандай жашап атабыз. Алланын алдына кайтып барбай тургандай жашап атабыз. Бул өтө чоң жаңылыш, чоң адашуу. Туугандар, Алланын алдына кайтып барабыз, эсеп китеп беребиз. Ушул сезим менен жашайлы. Ушул сезим менен мамиле кылайлы. Түнүбүз дагы, күнүбүз дагы ушул пикир менен, ушу менен өтсүн. Жараткан Алла ааламдын кожоюну сизди бизди карап турат, көрүп турат, билип турат, байкап турат, кабардар, көзөмөлдөп турат. Алла Таалага мээриминен пайдаланайлы, ырайымынан пайдаланайлы, Алла берген дининен пайдаланайлы, жиберген пайгамбарынан пайдаланайлы, түшүргөн китебинен пайдаланайлы. Алла жаман болсун деген эмес. Инсанды Алла Таала бейиш үчүн жараткан. Бактылуулук үчүн жараткан. Бирок укуктан чыкпасын деп чек койгон. Ар бир нерсе өзүнүн чегинде болсо жакшы да. Чегинен өткөндө эле зыян берет. Адал тамакты эле чегинен өтүп жей берсең зыян берет. Уйкусаң адал, уктасаң адал. Бирок уктай эле берсең зыян берет, таксыр бул зыян берет. Гүлүп жүрүш керек, маша маанайды ачып, бирок күлө эле берсең чектен бул зыян, таксыр зыян. Ар бир нерсени чегинен өтсөң зыяны бар. Ыйлаганда пайда. Бирок чегинен өтүп эле ыйлап кайгыра берсең, абалды уже зыянга кетет. Кур'ани Карим бизге ошо чектерди үйрөтүү, көрсөтүү үчүн Алла Тааланын пайгамбарыбызга түшүргөн. Татыктуу жашайлы. Бири-бирибизге жакшы ойдо, жакшы каалоодо, пайда жеткирүүдө, кайгысын бөлүшүүдө, кокус ылдыйөөдө болуп калса,
Мына ушундай жашоону үйрөткөн үчүн Кур'ан түшкөн. Таза жашоону бериш үчүн. Хаятын тоййиба деп коет, таза жашоо. Акылдары таза, көз караштары таза, ойлору таза, каалоолору таза, амалдары таза. Бири-бирине болгон мамилелери таза. Ман амила салихан мин закарин ав унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан тоййиба. Эркек болсун, аял болсун айырмасы жок. Жакшы амал кылсын. Жакшы амал Аллахтын өкүмдөрү, пайгамбардын сүннөтүндө аткарсын. Соодасындагы, үйлөнгөнүндагы, кайгысында, басканында, турганында, курсанчылыгында, тоюндагы, жегенинде, ичкенин, тапканын, сарптаганын, түндөсү, күндүзү, сапарда, үйдө, мечитте, көчөдө, кандайда болбосун. Аллахтын өкүмү, пайгамбардын сүннөтүндө. Иман менен болсун. Аллах вада берип атат. Биз ошондойлорго сөзсүз эң таза, пакиза жашоо беребиз. Ишенимдери таза, мамилелери таза, аң сезимдери таза. Аллаху акбар. Жегени таза, кийингени таза, ою таза, каалоолору таза, күмөндөрү таза. Болбосо арам менен аралашып жашоо бүтөт, ошо ойдон урган ойдон кетет ахиретке. Башка эчтеке эмес. Кур'ан-ы Каримдин жолдомосу туган. Алла бизден сизден көп нерсени талап кылган жок. Рызкыны мен берем дейт. Көп кайгырып бербе рызкы боюнча. Каяктан жейин, бала чакам каяктан жейт. Алла айтат, силерге да, балдарыңа да рызкыны биз беребиз дейт. Ушул эмнеден багам деп коркуп, балдарыңарды өлтүрбөгүлө дейт. Кантип багам деп. Эч кыжалат болбо. Сени да биз багабыз, бала чагаңды да сени багабыз. Үйлөнгөндөргө Алла Тааланын тарабынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча эскертмелер. Тазалыкты ниет кылып үйлөнгөн болсо болду, Алла мен бай кылам буларды дейт. Жүрөктөрүнө токчулук берип. Алымдар айтат, үйлөнгөндө сен коркпа кантип багам деп. Алла Таала ошол кызды үйүнөн ырыскы берип атабы? Сен үйүңө келип, ошол ырыскыны эле кайра берет Алла Таала. Буга кыжалат болбо дейт. Ошо сен эки нерсени даярда, иманды даярда, таквалыкты даярда. Иманды бекем кыл, таквалыкты толукта. Иманды толукта, таквалыкты машалла жайына келтир. Калганы бизге таштап. Ишиңи, көңүлүңү бардыгын ачабыз биз. Бардыгын, дүйнөңдү дагы, ахиретиңди дагы биз оңдойбуз. Жараткан Аллахтын колунда. Бизден көп нерсе талап кылган жок Алла Таала. Алла менен байланышайлы, Алланы эстеп жүрөйлү, Алланы зикир кылып, Алладан жардам сурап, Алладан кечирим сурап. Өткөнкү сабакта аягында айткан элек, пайгамбарыбызды жакшы көрүү, үй бүлөсүн жакшы көрүү, сахабаларды жакшы көрүү имандан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хутбасында айткан, ким мени жакшы көрсө, мени жакшы көргөн себебимден сахабалар жакшы көргөн. Ким сахабалар жакшы көрсө, ал менин себебимден жакшы көрүп атат. Себеп сахабалар баары мени жакшы көрөт, ошон үчүн сахабалар жакшы көрүп атат. Же мен сахабаларды жакшы көрөм, ошон үчүн сахабаларды жакшы көрөт. Ман ахаббахум фа би хубби ахаббахум. Ким сахабаларды жакшы көрсө, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиаллаху анхум, бардык сахабалар. Алла разы болсун. Ким аларды жакшы көрсө, пайгамбар айтат, алар сахабалар мени жакшы көргөн себебимден жакшы көрүп атат, же мен сахабаларды жакшы көргөн себебимден жакшы көрүп атат. Ким аларды жек көрсө, ман абгадахум фа би бугди абгадахум. Анда мени жек көргөн себебинен сахабаларды жек көрөт. Охо. Мунафык адам гана сахабаларды жек көрөт. Пайгамбарыбыздын тарбия кылган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан чоңойгон, өскөн, гамын алган, пикирин алган, динди жардам берип, ааламга таркаткан, динге жардам берип. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, иттакуллаха фихим. Сахабалар тууралуу силер Алладан корккула, тилиңерди бузартпагыла, этияттагыла. Вала талмизухум бису. Аларды жаман сөз менен айыптабагыла силер. Жакшы сөз менен эстегиле. Эмне үчүн дегенде
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бу сахабаларына болгон осуяты, пайгамбар жашоосунда аларды иманын, амалын, мал жанын, ахиретін сақтағанға, жаналарға боорукерликке пайгамбарыбыз өтө талапкерледі. Ошондуктан өзү сахабаларына башкача мамиле кылган. Ушундай деп айткан пайгамбарыбыз. Ибн Масуд разияллаху анху риваят бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Ла яблугуни ахадун ан ахади мин асхаби шай'a. Фа инни ухиб ан ахруджа илейкум ва ана салимус садр." Ай, бир дагы адам мен сахабаларымдан ушактап мага айыбын жеткирип айтып келбесин. Себеп дегенде мен сахабалардын алдына чыкканда жүрөгүм таза болгон абалда чыкканды каалайм. Ушуну жакшы көрөм деп. Бу риваят Абу Даудда, Тирмизи, имам Ахмад бардыгы айтып келтирет ушуну. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирөөнү сен тигин айыбын айтып кел, сен тигин айыбын айтып кел, ушактап кел деп. Жок. Айтпайт эле жолда. Сахабалардын мухаббаты, таазими бул имандан. Алла аларды мактаган көптөгөн аяттарда Мухаммадур Расулуллах валладина мааху ашидда алал куффар рухамау байнахум. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алланын элчиси, пайгамбарыбыз менен бирге жүргөндөр, алар кафирларга катуу, өз ара ырайымдуу дейт эле. Өз ара өтө ырайымдуу сахабаларды. Тарахум руккан суджадан, аларды көрөсүн, дайыма рүкүдө көрөсүн, же саждада көрөсүн. Аллах. Рүкүдө турат, саждада турат. Бош вакыттарын аларды сен ал бир пивнушка, сивнушка, астагфирулла же базар сазар же бекер сөз же болбосо ушундай бир ушак же болсо арам жерлерде жок. Сахабаларды көрсөң, каяктан көрөт экенсиң? Рүкүдө. Саждада. Ябтагуна фадлан мин Аллахи ва ризвана. Алла Тааланын тарабынан айкөлдүлүк, разычылыгын издеп. Эл мактасын эмес, башка эмес, Алланын разычылыгын үчүн. Симаху фи вужухи мин асари суджуд. Алардын белгилери ушу. Сажда кылганда пешенелерине, сажда пешенелеринде белги туруп калат эле. Көп сажда кылгансы. Кандай болсо дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтат: "Ла тасуббу асхаби", силер мен сахабаларымды тилдебегиле. "Фа валлади нафси бияди", менин жаным анын колунда болгон улуу Алла Таалага ант. "Лау анна ахадакум анфаqa мисла ухудин захабан ма балага мудда ахадихим вала насифа". Пайгамбарыбыз айтат, эгерде силердин бирөөңөр Ухуд тоосундай алтынды садака кылса, сахабалардын бир уч эмес, жарым уч садакага кылганда жетпейт дейт. Сиз Ухуд тоосун көргөнсүзбү? Биздин Ала тоодой Ухуд тоо бар. Ошондой чоң тоо алтынды садака кылыш мүмкүн эмес өзү. Бирок ошондойду садака кылсаңыз мейли. Мисал айтып коелу дейт. Ошондой болсо дагы сиз сахабалардын ушу жарым уч садака кылган соогуна жетпейсиз. Эмне үчүн? Аларда ихлас бөлө келет. Аларда ихлас башкача болчу. Амал бир эле. Сиз деле ихлас менен берип атасыз. Ухуд тоосундай садака кылып атасыз. Ал деле ушу жарым уч Ухуд алтын садака кылып атат. Сиз деле Алла үчүн, алар деле Алла үчүн. Бирок алардын ихласы, алардын Алла менен болгон байланышы жер менен асмандай. Таптакыр болот. Кыскасы Алла субханаху ва таала Кур'анда аятында балиллаху ямунну алейкум ан хадакум лил иман ин кунтум садиқин. Пайгамбарыбыз айтты го будан. Силер ислам кабыл алдык деп мага бир милдет кылбагыла. Алла субханаху ва таала милдет кылса болот мына. Силерге иман берди, хидаят берди иман жолуна түшкөнгө. Эгерде чынчыл болсоңор деп. Демек Алла Тааланын иман берүүсү бенделерине болгон Алланын эң улуу жакшылыгы ушул. Улуу ролосу, улуу берген белеги ушул. Кайсы бендеге Алла субханаху ва таала өзүн таанытып, жалгыздыгын берип, иман берген болсо. Бейиштиктер да бейишке киргенде
Ең бірінші Алла менен ұшырашып, Аллаға мақтау айтып, иман бергеніңе шүгір дейді да бірінші. Жашоо бергеніңе, көз бергеніңе, құлақ бергеніңе, мээ бергеніңе, денсаулық бергеніңе, аял бала чақа ата ене бергеніңе демейді. Иман бергеніңе шүгір. Иман бергеніңе шүгір. Бейіштер берген. Құранда Алла Субхана ва Таала айтады: "Ва назана ма фи судурихим мин гил". Біз алардың көкіректерінен гил алып салабыз дейді. Гил деген не десе, кек сақтау, жек көру, жаман ойлардың бардығын жүректерін алып салабыз. Бейіште кек сақтау, текебер, жаман ой, арам ой деген болмайды. Бұл жақтан тазалау анан кіргізеді. Ва назана ма фи судурихим мин гил. Алла Таала айтады: біз алардың көкіректерінен алып салабыз, жүректерінен тазалап салабыз. Гил. Мына бүгінгі болған аламдағы болып атқан дұшмандық, аламда болған көр албастық, аламдағы şu кек сақтау, içi тарлық, бұлардың бардығын шындаты гил деп қояды. Хекет жаманды қалу, арам ой, қара ниеттік, ұштардың барын Алла Таала алып салабыз дейді. Бейішке кіргізеді. Тәжри мин тахтихимул анхар. Алар бейішке кіргенде ұшында бақтардың түбінде дариялар ағып тұрады. Вақалу, бұлар не дейді екен оша бейіштіктер? Алхамдулиллахиллади хадана ли хада. Бардық мақтау Аллаға болсын. Мына ұшы иманға бізге жолдама бергеніне, хидаят бергеніне, ұшы жолға салғанына, вама кунна линахтадия. Біз өзі тура жолға түшүчү эмес элек. Лаула ан хадана Алла егер бізге хидаят бербегенде. Алла егер бізге хидаят бербегенде, жүрегімізге иман салбағанда, ақиқатты уғызбағанда, ақиқатты жүрекке салбағанда, біз тура жолды таушылардан эмес элек өзүчү. Біз ага лайықты эмес элек. Ошон үчүн айтат туганда, шүгүр кылайлы иман бергенде. Аш-шүкүр. Алхамдулилlah ала ниъматил иман. Шүгүр кылайлы. Иман неъматына шүгүр кылайлы. Алла Субханаху ва Таала иншалла иман неъматына шүгүр эле кыла берсек, тартып албайт иншалла. Себеп ла ин шакартум ла азиданнакум. Көбөйтүп берүүсү мүмкүн, тартып албайт. Адам шүгүр кылганда неъматка, Алла аны көбөйтүп берет. Шүгүрсүз адам эч качан ийгиликке жетпейт. Шүгүрсүздүк бул шайтандын кол салуусунун натыйжасы. Азына шүгүр кылбаганчы, көбүнө шүгүр кылбайт эч качан. Кыла албайт көбүнө. Азыркы азына шүгүр кылбаган, дагы көп болсо экен көбүнө азына шүгүр кыла албаган, көбүнө шүгүр кылбайт эч качан. Адам затка рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт. Ман лам яшкурин нас лам яшкурилла. Ким адамга шүгүр кыла албаган, рахмат айта албаган, Аллага рахмат айта албайт. Бир сизге адам курсаңызды тойгозуп, ишиңизди бүтүрүп, сизге жакшылык кылып, кажетиңизди бүтүрүп, кандай болбосун учурунда жардам колун сунган эле, сиз ошого рахмат айта албасаңыз, Аллага рахмат айта албайсыз. Мынаке, эң биринчи шүгүрчү ушунчаны айтат. Я Алла, иман бергениңе шүгүр. Лакад жаат русулу раббина бил хак. Чындыгында биздин Робубуздун элчилери акыйкатты алып келишти. Ва нуду антилкумул джаннату уристумуха бима кунтум та'малун. Аларга жар салынат. Нида кылынат. Не деп? Мына бейиш силерге мурас катары калтырылды. Силерге мурас катары берилди. Бима кунтум та'малун. Жакшы амал кылып келдиңер да. Чын сүйлөп келдиңер, адал жеп келдиңер, кулаңарды күнөөдөн сактадыңар, жүрөгүңөрдү таза кармап келдиңер, колуңарды, путуңарды, алкымыңарды, уяттуу жерлериңерден арамдан сактап келдиңер. Мына бүгүн силерге түбөлүктүү мураска бейиш берилди. Аллага мактап айтып атышат, сана айтып атышат Алла Таалам иман бергендигине. Алла Таала дагы аларга мактоо айтып, мына мен силерге эми бейиш берип атам деп. Ага дагы жакшы амалды алдыга жибердиңер, жакшы амалды кылдыңар. Ошон үчүн туган
әрбір еркек аял күн сайын ақиретке жақсы же жаман амалын жіберіп тұрады. Сіз дағы, біз дағы күн сайын ақиретке жақсы же жаман амалымызды жіберіп тұрамыз. Ошол бардығы бізді күтіп алады, біз барына жолығамыз. Көз алдыңызда жолығамыз, ұзақтан қарабайсыз, алдыңыздан. Яума таджиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара ва ма амилат мин су. Әрбір жан қиямат күні жақсы ишин, әрбір қылған жақсы ишин, жақсы амалын мухдара, алдын алып келген авалында көреді да. Ва ма амилат мин су, жаман амал қылса да алдын алып келінеді. Бірақ бұл аттин қылады. Лау тавадду лау анна байнаха ва байнаху амадан баида. Ой аттин, ушул менен ушу жаман амал, ушу жалган сүйлөгөнү, арак ичкени, бейнамаздыгы, жала жапканы бардыгы ушул узак болгондо гана дейт да. Уурулугу жана башкалар. Жандай болбойт. Ва юхадирукумуллах нафса туган. Аллах өзүнөн коркутат. Амалыңды оңдо, бир болсо өзүң кыйналасың. Амалың оңдо, өзүң жыргайсың. Сен башканы оңдогонду тек кой, сен өзүңдү оңдо, өзүң жыргайсың. Эгер амалыңды оңдо болсоң, сүйлөгөнүңдү, көз карашыңды, ниетиңди, ишенимиңди, оюңду, дене мүчөлөрүң кыймылдаганы, каалооңду оңдо болсоң өзүңө зыян. Оңдогонго кандай оңдойбуз? Мухаммадур Расулуллах. Баарыбыз оңолгонго муктажбыз. Өлгөнгө чейин муктажбыз. Пайгамбарыбыз адам затын оңдош үчүн келген да, тазалаш үчүн келген. Алла субхана ва таала жакшы иш кылуучулардын жакшылыгын эч качан текке кетирбейт. Ла юди'у ажрал мухсинин. Алла Таала жакшылардын ажырын текке кетирбейт эч качан. Жана алардыкын жада калса, Алланын дини үчүн, акыйкат үчүн чарчаганыңыз, кыйналганыңыз, кайгырганыңыз, булар да текке кетпейт. Бирөө да текке кетпейт. Шариятта аткарып аткан милдеттериңиз бирөө текке кетпейт. Kur'an-ı Kerim'de فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ Жақшы амал қылушылардың ақысы берілген қандай ғана мықты дейді. Алла Таалам қандай бір белектерді тартылап береді. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا Бұл туған біліп қойыңыз. Алар үшін шындай сыйлық, жана алардың мейнеті қадырланған. Мешітке келгеніңіз қадырланған, намаз оқығаныңыз қадырланған, Ороза тұтқаныңыз, садақа бергеніңіз, дуа қылғаныңыз, зикір қылғаныңыз, күнөөдөн сақтанғаныңыз, өзіңізді алып қашқаныңыз, бардығы қадырланған, бағаланған, сақталған, Алланың алдында қадыры бар. Жаратқан Алланың алдында ошоға әрбір амалыңызға атайы сооптор дайындалған, белектер дайындалған, сыйлықтар дайындалған. Жөнөкөй емес. Әрбір даратыңыз, әрбір зикиріңіз, әрбір шүгіріңіз. Так что жүректі кенен қылып, көңілді ашып, альхамдулилля жақсылықты тарқатыш керек. Жамандық менен күреш керек. Салихин, муслихин, оңолучулар, оңдоочулар. Бұл үммет өзі да оңоло тұрған, башкаларды да оңдогонго аракет кыла тургандар. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala başka yerinde bunda deyit: "Ulaika ellezina netaqabbalu anhum ahsana ma amilu." Oho, ve netecavaz an sayyiatihim fi ashabil cennet. Жақсы іш қылғандар бар ғой, ошонун дагы канча жақсы іш қылса, андан ашыртып, жакшыртып, андан дагы көбүрөөк кылтыр кайтарып беребиз. Жөнөкөй эмес. Кабыл кылабыз алардын кылган амалдарын жакшысынан эң чырайлуусын кылып. Эң чырайлуу. Жана аларда кемчилик, ката, жаңылыш болуп калат адам болгондон кийин. Бул атайлап кылбайт.
Дайым айтабыз, момун адам атайлап күнөө кылбайт, момун адамдан болуп калат. Жаңылып калат момун адам. Иманы бар адам ал атайлап күнөө кылбайт экен да. Атайлап кылат деген өзү имандын адебине каршы экен да. Ошон үчүн имандуу адам алхамдулилля жакшы амалдарды кылат. Эгерде болуп калса күнөө, аны таң атканга чейин эмес, уктаганга чейин жумайынча уктабайт ал. Алладан кечирим сурап, жууп анан жатат. Себеп таң аткан күн жум, көз жумгандан кийин Кудай билет ал. Көзүн ачканда бул дүйнөдө же тияктабы. Канча деген адамдар бар, көз жумат, ачса бул дүйнөдө эмес. Канча деген адам. وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. Бұл Құранда емес, Құранда мурдагы түшкөн китептерде, Тауратта, Инжилде, Құрандын өзүндө бұл вада. Алла Тааладан дагы ваданы толук аткаруучу барбы өзү? Жок. Алла инналла ла юхлифул миат. Алла вадасын эч качан каршы чыкпайт туган. Ва ман астaqu миналлахи қила. Ваадаллахул муъминин вал муъминат. Иманы бар эркек аялдарга Алла вада берген. Не деп вада берген? Жаннатин тажри мин тахтихал анхар. Ушундай бейиштин бактарын түбүнөн дарыялар агып турган, халидина фиха түбөлүктө анда калышат. Ва масакина тайyiba. Ана кансарайларды, турак жайларды көрө бер кандай. Dünyada da masakine tayyib Allah subhanahu wa ta'ala. Fi cennati adın. Adın beyişinde Allah subhanahu. Ve ridvani minallahi akbar. Allah'ın razıçılığı barınan ulu, joğoru, çoğun. Dalik huvel fawzul azim. Buna uşul ulu baktoluluk tuğanlar. Allah'ın razıçılığı var. Beyişke girgende beyişti nimetlerin beyiştiklerine bergenden keyin Allah'a aytat Allah Taala. Kanday oldu bir adam. Allah, maşallah, şunu verdin, şunu verdin. Bundan dağı çoğurak nimet vereyim mi? Kaysı nimet? Allah Taala aytat, mınaki, men sizlerden razımın, hiç kaçan razı olmayayım deydi. Bunu uqqanda murunku algan nimetlerini unutup kalışat. Allah'ın umumunu deydi. Allah Taala'nın barımızga nasip kılsın tuğanda. Şunun için dünyada 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 100, kança yıl yaşasan yaşa. Sen erте өлүп кал деп эч ким айтып аткан жери жок. Диндин чакырыгы, диндин ишеними. Бирок дүнүйөгө алданып калба. Дүнүйөнүн азгырыгына алданып, ушул жакта эле калат окшоймун деп, тияка даярданбай барып калба дегенде чакырык. Алланын нематын туура пайдаланайын. Бардыгына. Улайка хумур рашидун. Fadlan min Allah ve ni'ma. Ушул адамдар туура жол тапкандар. Бул Алланын тарабынан айкөлдүүлүк, немат бул. Валлаху алимун хаким, билүүчү данышман Алла Таала. Куранда Алла Таала айтат: "Ва нистагфиру раббакум, сумма тубу илейх, юматти'кум мата'ан хасана, ila ajalin musamma, wa yu'ti kulli zi fadlin fadlah, wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adaba yawmin kabir." Qarаңчы, Құран Алла Таала не дейді? Алла Тааладан кечирим сурагыла, жаратканыңар, жаратуучуңардан кечирим сурагыла. Мени, сизди, денебизди дагы, рухубузду дагы Алла жараткан. Денени дагы, бардык мүчөлөрү Алла жараткан. Рух, аны да Алла жараткан. Денебизге рух салуучу да Алла, денеден рухту чыгаруучу да Алла. Жүрөккө иман салуучу да, алып коюучу да Алла. Ошол Робуңардан кечирим сурагыла деп атам. Силерге көз берген, бардык мүчөлөрдү берген. Жараткан Алла Тааладан кечирим сурап койгула. Жана ага тооба кылгыла, ага кайткыла. Арам нерсени таштап, ага кайткыла. Так, эмне болот экен? Алла Таала силерге чырайлуу жашоо берет. Берекелүү, пайдалуу. Ila ajalin musamma, канча тагдырга жазган болсо өмүрүңөрдү ошого чейин. Жыргал да?
Alhamdulillah, Allah Taalam жақсы жашап бересің. Жақсы пайдаланасың. Ва юти кулла ди фадлин фадла. Allah Subhanahu wa Taala айкөл иесіне Allah Taala ақысын береді. Ақыл иесіне ақысын береді. Егер де сіздер 100 үйре тұрған болсаңдар, кешірім сұрағандан, тауба қылғандан, анда билеп қойғыла дейді. Ой, ұлы күндің азабынан сіздерге қорқамын дейді. Қандай азап чоң келеді деген. Кейінгі аят. Allah Taala айтады: "Инналлаха я'ламу гайба самавати вал ард, валлаху басирун бима та'малун." Хужурат сүресінің ақырғы аяты. Құда қаласа біраз айтып береміз. Кейінкіде иншалла ошентип Хужурат сүресін де бітіреміз. Шек күмәнсіз Алла Таала асмандардың жана жерден ғайыбын білет. Жана Алла Таала эмне амал кылып жатканыңарды көрүп турат. Көрүүчү зат. Билип коюңуз. Адамдын билгенине караганда билбегени көбүрөөк да. Любой адам. Билгенине караганда билбегени көбүрөөк. Сиз канча нерсе билесиз? Мени академик, Нобель сыйлыгын алып чакырып келиңиз. Анын билбегени көп да. Канча көп? 80 жыл билим алсын, билбегени дагы эле көп да. Буну айтып коет, мажхулат аксар ва аглаб минал маалумат деп коет. Билгенине караганда сен билбегениң мажхул нерселер ал көп бар. Гайыпты билүүчү Алла гана. Пайгамбарларга гайыптын кабарларын берген Алла. Канча берсе ошончо билет. Андан ашыкча эмес. Гайыптын илими Алла өзүнүкү. Пайгамбарларга берген, ал берилген. Алла Таала затында да сыпатында шериги жок, заты да сыпаты да эзелди. Алла Таала ар бир нерсени билүүчү. Алимул гайби ва шахада. Гайыптын бардыгын, гайып деп кандай? Көз көрбөгөн нерселер. Сезим жетпеген нерселердин бардыгын Алла Таала билет. Көзде эле бир сезим орган, бирок мындан башка да сезимдер бар да. Улак деген бар. Дамдар бар биле турган. Жыттар бар десең. Кол менен маслам стапат мына. О катып койгандай экен. Ысыкпы же муздакпы? Ал сезим орган. А кебилер булар билбейт, жытты мурунга берет да бул. Анан улак бар ана канча кыйкырыкпы же акырын сөзбү же кандай болот. Көз өзүнүкү. Кыскасы айтканда көз көрбөгөн башка сезим органдар жете албаганды гайыптын бардыгын Алла Субханаху ва Таала. La ilahe illallah. Allah Taalam demek Vallahu basirun bima ta'malun deb özü davat berip atat. Emne gana amal kılbagıla Allah Taala görüp turat. Periştelerden mırzası Cebrail aleyhisselam. Adam zatı mırzası Muhammed aleyhisselam. Cebrail perişte peygamberimize geldi. Periştelerden mırzası adam zatı mırzasına gelip otat. Ya Muhammed deydi. Ey Muhammed deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Aiş ma şe'it fe inneke meyyit. Kança kağlasan yaşa. Bari öylesin deydi. Kimge ayıt otat uğu alınız da. Periştelerden mırzası adam zatı mırzasına ayıt otat. Kança kağlasan yaşa bırak. Bari aiş ma şe'it. فإنك معي اعمل ما شئت فإنك مجزي به Qanday amal qılsan qıl, biroq ақысы söz sana berilir deydi. Qanday amal qılsan qıl, жақшы жаман qılsın, neni qılsan qıl, biroq oşonun ақысын жаратуучу söz sana berir. Maňa dagı, sizge dagı, her biribizge oşonday. İnsan жердин üstünde qıvır etken insandın barına oşol. Kança kağlasan yaşa, ölesin. Qanday amal qılsan qılı ver sana, biroq sözsün, ақысын alasın, je жазасын alasın. Wa ahbib man shi fa innaka mufariquh. Kimdi жақшы көрсөң көр, ошо менен ажырашасың.
Атаңды жакшы көрөсүңбү? Апаңды жакшы көрөсүңбү? Аялыңды жакшы көрөсүңбү? Күйөөңдү жакшы көрөсүңбү? Балаңыбы, кызыңыбы, небереңиби, кимди гана жакшы көрөсүң? Буну кимге айтып атат? Мухаммад Расулуллах. Ва алам, жакшы билип кой деп. Анна шарафал муъмин қиямуху бил-лейл, фил-лейл. Момундун шарапаты түндө туруп ибадат кылууда. Ва иззат, момундун иззаты кандай, авторитети кандай, иззаты кандай, аброю кандай? Истигнауху анин-нас, адамдардан бекажет болууда. Адамдардан көз карандысыз, адамдардын байлыгына көз салбаганда, адамдарда канча байлык, бийлик, ошого шилекейин куйултпай, ошого жалдырабай, анын алдында бир кул болуп чөгөлөбөй, истигнауху анин-нас. Аллага муктаж, адамдарга муктаж эмес. Бекажет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуу хадис айтып кетти. Ошон үчүн иншалла бул жерден азыркы нерселердин баарын билип алайлы. Жөнөкөй нерсе айтылган жок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аялы Москвага жалгыз таштап, өздөрү мобилизациядан качып келген Россия жарандыгы бар кыргыз жоопкерчилиги жок балдарга эскертүү айтып коюңузчу. Алланын атынан кредит да алып койгон экен. Аялынын атынан кредит да алып койгон экен. Не биз эми жакта эскертүү бере турган эле эмес да турган. Сурооңорду бергиле, биз жооп берейли. Албетте иншалла ким кайсынын жарандыгы болсо, ошонун атуулдугун, милдетин аткарыш керек, бар. Аракет кылыш керек. Устаз, дарат алып жатып сомнение боло берем. Даратты 10 минутадан ашык алам обычно. Кантип сомнениялардан кутулса болот? Рахмат. Карагыла да. Дарат алгандагы бул жердеги шайтандын васвасасы. Ошон үчүн бир жериңиз кургап калды деп сизге азгырык сала берет да. Сиз мындай кылыңыз. Жакшы колду жууп атасызбы, сууну чыгарып. Оозуңузга суу алдыңыз, мурдуңузга суу алдыңыз, бетиңизди жакшы ышкалап бир сыйра жуудуңуз. Ошон үчүн 3 жол. Бир жолу ышкалап коюңуз, 2 жолу жакшынакай кылыңыз. Колду дагы. Анан сизге азыркындай шек туудуртканда, сомнение. Сиз айтыңыз, мен дарат алып кеттим деймиз. Ал кетпейт. Не кылып айтат? Дагы айта берет. Жок, сенде дагы шек бар деп. Бүгүн ушул эгерде сен айтсаң, кандай десең, ошондой эле мен окуйм деп кетип. Ансыз болбойт. Мен силерге бир улуу адамды мурдада бир мисалын айтып берген элем. О киши дагы мындай дарат алса, оң колуңда бир чекиште кургап калды окшойт дейт экен да, анан барып тур. Кайра оң колун жууп келсе, сол колуңда барып сол колун жууп кетти. Анан келсе кайра оң бутуң ушу бир чекеси кургап калган да. Барып сол. Келсе сол бутуңдан. Анан айтып тур ошондо. Бүгүн мен даратсыз эле окуйм деп окуган экен. Не болсоң ошол бол депчи. Ошол бойдон сен көр, мен көр, Аллаху акбар бүтүптүр да. Бай азгыруусучу. Болбой, эгерде ошондо да 4-чү бар жууганымда дейт, анда өлгөнгө чейин будан чыкпай калышы мүмкүн дейт. Бу билинбеген менен бул мындай көйгөй таксыр. Кээ бирлерине күлкү көрүнгөн мененчи, кээ бирлер жарым саат дараталар. Чыкпай алай берет. Шек менен ооруп, сиз аны түшүнбөйсүз да. Бир адамдын ичинде буну ичин мен кантип түшүнөм? Буну ичин кантип түшүнөм мен? Сиз менин ичим кантип түшүнөсүз? Кыйындай. Бул күлкү эмес да бул. Ошон үчүн иншалла буну дарылоо, бунун жазасы ушундай, наказаниясы ушундай. Бир жакшы алыңыз, болду, сразу чечкин кескин түрдө болду, мен бүгүн ошо дараты жок эле окуйм, Аллаху акбар деп. Ансыз калбайт болчу. Багымдат намазынын сүннөтүн үйдө окуса, мечитке келип тахиятул масжид намазын окуса болобу? Жок. Бизде мындай. Тахиятул масжид намаз бул нафил намаз. Нафил намаз 5 убакытта окуу макру, нежелательно окубаш керек. Качан? Таң аткандан багымдат убактысы кирди го.
Gün çıkkanга çeyin. Boldu. Только ал жерде 2 рекет багымдаттын сүннөт окулунат, 2 рекет фарызы гана окулунат. Эгерде эшикте же үйдө окусаңыз, болду, бул жакта фарызды гана окуйсуз. Демек, нафил окулунбайт. 1. Gün чыгып атканда окулунбайт. Чак түштө окулунбайт. Асырдан кийин gün батканга чейин окулбайт. Gün батып атканда окулбайт. Ушу 5 убакта сиз нафил намаз окуңуз. Макулбу? Günöy болуп жазылат да. Сооп жазылбайт сизге, günöy жазылат. Эми 3 убакыт бар. 3 убакыт бар. Бул жерде таптакыр намаз окуса болбойт. Фарыз намаз окуса да болбойт, каза намаз окуса да болбойт, жаназаны окуса да болбойт, нафилди окуса да болбойт, сүннөт вадакыр, күн чыгып атканда намаз вообще болбойт. Чак түштө намаз вообще болбойт. Күн батып атканда намаз болбойт. Бир гана ошол күндөн эгерде асыр намазы күн батып атканда сиз окубай кечигип келген болсоңуз, али күн толук бата элек. Анда ошо уруксат сизге ошол күндүн асырга. Тахиятул масжид намазын бир күндө бир жолу окулабы же ар намазды окуш керекпи? Тахиятул масжид мечиттин акысы мечитке кирген сайын окуш керек, макру убакыт болбосо. Мисалы, азы макру убакыт эмес да? Азы кирдиңизби? 2 рекет окуп коюңуз. Анан чыгып кеттиңиз. Чай içip кайра келдиңизби, намазга кичине ибадат кылып кетейин мечитке депчи. Дагы 2 рекет окупасыз. Дагы бирөөлөр чакырып калды, сыртка барып сүйлөшүп коеюн деп. Не болду, тияк бизнес. Анан кайра дагы окуп кое берсиз. Демек, мечитке кирген сайын да болчу. Түшүнүктүбү? Бирок баягы шарт не болбош керек? Макру убакыт болбош керек. Багымдат намазынын фарзына жетишип келсе, сүннөт окулабы фарзынан кийин? Жок, окулбайт. Устаз, мен былтыр күздө үйлөнгөм. 3 ай жашадык. 1 айдан кийин Бишкекке келдик. Иштегени. Шаардан жумуш чыкпай жатты. Тамак аштан кичине акча жактан квартиранын акчасынан кыйналып калдык. Мен бул кыйынчылыкты Аллахтын сыноосу деп билдим. Бирок келинчегим көтөрө албай койду. Үйдө дайым ызычуу, колуңан эчтеке келбейт деп кыйкырып уруша берет. Акыркы күндөрү мага көңүлү жок. Мен чогуу бир жерде иштедим. Кийин башка эркектерге жакшы сүйлөп, жумуштагыларга, а мага көңүлү жок. Кийин кетип калды. 6 ай болду. 2-3 жолу бардым, болбоду. Кече жакында шаарга келип, эжеси менен келип, жүгүн алып кетти. Сизден суранарым, шарият жолунда кандай кылсам болот? Азыр номерин алмаштырып алды. Аллах. Шарият жолу менен эмне кылат эле? Каниетке чакырыш керек, туугандар. Каниет бул байлык да. Каниеттен күчтүү байлык жок. Каниеттен улуу байлык жок. Каниеттен байлык жок. Ошон үчүн иншалла сиз эми аракет кылыңыз жашаганга. Жакшы жашаганга аракет кылыңыз. Дагы чакырып, иштеп, колдон келгенин. Таптакыр болбосо анан эмне кыласыз? Ошон үчүн айтабыз го дайыма, биринчи иман. Иманын караңыз. Ошо иман, Аллага, ахиретке иманы барбы анын? Иманы жокпу? Алла Таала ырыскы берет дегенге иманы барбы анын? Я. Эгерде бу түшүнгөн болсо, алхамдулилlah, сабыр кылат эле. Сабыр кылат эле. Товарга 2 эсе кошуп сатканга болбойт деп уккам. Бул жакта бир аалымдан угушумча, каалашымча сата бер деп уктум. Эми бул талаш болуп жатат. Ушуга так жооп ала аламбы? Бул жакта бирөө каалашымча сатам дейт, а мен 2 эсе кошуп сатсаң күнөөкөр болосуң дейм. Ушул маселе талаш болуп жатат. Жооп берип коюңузчу суранычы. Бул мындай маселе. Өзүңүздүн буюмуңуз, сиз ээсиз
каалаган суммага сатканга акылуусуз. Сатасызбы, сатпайсызбы, белек берип бересизби? Мына да сормол өзү 50 сом. Кааласаңыз 500 сомго сатыңыз. Эгерде алса да. Эгерде алса да мисалы. Ошон үчүн мисалы карап машинеңизди алып чыгыңыз дагы өзү ушу $5000 эле, 100 000 деп тура бериңиз базарда. Болот. Эгерде алса да, качан алат Кудай билет. Мына машинеге айтсам жакшы түшүнөсүздөр да, мына канча түшүнбөйт аны. Өзү машинеңиз $5000 да. Эми ошо базардын баары эле билет аны, эми анча-мынча эле билбей калбаса эми. Ошону сиз $100,000 сатсаңыз акыңыз бар. Бирок нар жагын ойлоно бересиз да өзүңүз эми барып. Түшүндүңүзбү? Эч кандай неме чек жок. $5000 алып $10,000 сатыңыз машинени. Каалагандай. Бул жерде иншалла эгер сиздин акыңыз бул, каалаганга сатсаңыз болот. Эки эсе эле эмес. Азыр айттым го $5000 машинеңизди $50,000 сатпайсызбы? Боло берет. Бирок бир жерде бар тургандар. Адамдардын зарылчылыгынан, муктаждыгынан пайдаланып туруп, бааны көтөрүп туруп саткан ошол болбойт. Өзгөчө будай дефицит, un дефицит деп коюңуз. Тамак ашка байланыштуу көбүнчөчү. Неге байланыштуу? Тамак ашка. Адам ансыз суу. Мына алса масло жесе ошондой. Нан, un, дары-дармек ушундайларданчы пайдаланып, мына ковидте адамдар ооруп атат. Сен дарын алып келип алгансың, эселетип, ушул болбойт. Түшүндүңбү? Ковид ушундай бир оорлар адам болот. Мисалы болсо азыр un бар. Un канча бир 2,5 миң сом болуп калдыбы? 15 миңден сатпайсызбы? Ким алат сизди? Акыңыз бар. Бирок эгерде базарда башка жерде ундар жок болушу, ошол баягы дефицит учурундачы пайдаланып туруп басын көтөргөн шарият ошол жерде тыйым салган да. Так жалпы болуп атканда ол Кытайдан алып келип аткан кружканы каалагансың, $1000 алсаң ал, албасаң албайсың. Всё. Акыңыз бар ага. Түшүндүңбү? Экөөнү жакшы билиш керек. Демек, шарият чек коет качан адамдардын зарылчылык, муктаждык учурунда ошодон пайдаланып туруп бааны көтөрүп, бирок бааны көтөрүп эле өзүнүн баасына сат деген жери жок. Септегенде пайда алыш керек, бул дагы соода. Бул дагы узактан алып келди, кыйналып алып келди. Албетте, мисалы Кыргызстанда жок нерсени сырттан алып келген адамдарга рахмат дейиш керек. Алар ырыскыланган. Эгерде ошол клиент алып башка жактан арзан көрүп, бизден кымбат алганын көрүп, нааразы болуп калса, ошол бизге ошол алган акчаны көрүп калса. Эчтеке болбойт. Сиз карайсыз да, буюмду караңыз. Мына буюмду мен кымбатыраак сатам, башка дүкөндөр арзан сатышы мүмкүн. Мүмкүн сапаты бар. Мүмкүн ал болсо азыр срочно акча керек болуп калса, өзүнүн баасына эмес, ылдый сатып атканды каяктан билесиз? Главное ушул жерде экөө соода кылып атканда разы болсоң ал, болбосо эчтеме жок, мажбурлап аткан жерим жок да. Түшүндүңбү? Устаз, илимди, билимди жана сабакты жакшы окуй турган дуа барбы? Робби зидни илма. Робби зидни илма деген көбүрөөк дуаны окуңуз. Пайгамбарыбызга Алла таала буйрган. Кур'ани Каримде бу аятта Робби зидни илма. Я Алла, мен илимимди көбөйткүн деген дуа. Илим, таквалыгымды, билимимди, амал бардыгында. Мисалы асырды окуп, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, мисалы асырды окуп бүтүп, кайра күмөн болуп кетем. 4 же 2 рекет окуп алдымбы деп. Ошондой болуп калганда кандай кылсам туура болот? Карап туруңуз. 4 же 2 деп калган болсоңуз күмөндөчү, аны 2-ни аласыз дагы 2 рекет кошуп окуйсуз. Азын аласыз дайыма. 1 менен 2-нин ортосунда күмөн, 1-ди алабыз. 2 менен 3-тө 2-ни алабыз. Чүнкү 3 менен 4-түн үстүндө күмөн болуп калса, азын алабыз дайымачы. Акырында анан кийин толуктагандан кийин жаңылыш саждасын кыласыз. Ат-тахият окуп бүтүп, оң жакка салам берип, 2 сажда дагы кыласыз. Ат-тахият, салават, дуа, оң жак, сол жак салам берип чыгып кетесиз. Кеш жазып атканым үчүн кечирим сураймын. Менин суроом, биз магазин иштетебиз. Анан спиртной жок халал кылып ачканбыз. Бирок көпчүлүк пиво саткыла деген. Көпчүлүк пиво саткыла
жок дегенинен пиво сатып аттык. Анан күнөө экенин айтып, кайра сатпай койсок, биз ичип атабызго, ичсек деп кайра суранып атышат. Пиво саткан деле арак саткан менен барабар элеби же кандай болот? Суроо, пиво саткан деле арак саткан менен бирдей элеби? Бирдей эле. Тигиде деле спирт өзүнүн эмеси бар, градусу бар. Азыраак болсо дагы беркилерде көбүрөөк. Көбүрөөк ичкенден кийин ал деле мас болот деген сөз. Ошон үчүн иншалла бардыгы эле болбойт. Анан биз ичип атабызга бере берле, андай эме жок. Нике окутулуп жатканда кыздын ордуна башка бирөө макул деп койсо болобу? Болбойт. О макул десе ошо никеси кыйылып калат. Кыздык койбу? Чында, эгерде ал башы бош болсо, эгерде ал никеде болсо, ал макул деп койсо никеси кыйыла бербейт ал. Бирок кимге нике кыйылып аткан болсо, ошонуку болбой калат. Бул тамаша эмес да бул. Устаз, жолдошум экөөбүздүн экинчи турмушубуз. Жашаганыбызга 4 жыл болду. Биз бир кызыбыз бар, ортобузда. Кайненем менен чогуу жашайбыз. Екатеринбург шаарында чогуу иштеп жүргөнбүз. Айлыгымдын баарын кайненеме берем. Быйыл күйөөм кайненем кызын Кыргызстанга кетишти. Бирок мени Екатеринбург шаарына жалгыз 5 эркектин арасына таштап кетти. Квартирабыз 2 бөлмөлүү. Биринде 5 эркек жашайт, биринде мен жалгыз калдым. Мен комнатама балдар жаткан үйдү аралап кирем. Күйөөм Кыргызстанга кеткенден кийин сус мамиле кылып калды, чалбай да койду. Мен талап кылдым, менден кабар алып турсаң болбойбу деп. Ошондон уруш чыгып, сага талагыңды берем, шерменде кылам сени деп көп жаман сөздөр менен урушту мени. Мен таарынып WhatsApp өчүрүп койдум. Ошол бойдон күйөөм да кабар алган жок менден. Мен ошол эле жерде жашап жатам. Бирок күйөөм келсе жашабайм, кетемин деп. Жашай берейин десем, 4 жылдан берки кайненем менен күйөөмдүн кылган мамилесине эсимден кетпей атат. Кыргызстанга кетип жатканда мага 1 сом акча да таштабай кетти. Кайненем. Жашагым келбей калды. Устаз, бир кеңеш айтыңызчы, жооп күтөм. Аллаху акбар. Туугандар, акыркы күндө өтө мындай үй бүлө маселеси бар го. Кандай деп айтсак тууган? Аллах Кур'ан-ы Каримде бул баш кошкондордучу Аллахнын кудуретинин белгиси деп айтат да. Литаскуну илейха. Үйлөнгөндө максат рахат табуу, бейпилденүү, тынчтануу. Хунна либасун лакум ва антум либасун лахунна. Алар, аялдар, эркектер силер үчүн кийим. Силер эркектер, аялдар үчүн кийим. Деген кийим эң жакыны болот. Денеге эң жакын кийим болот. Бул деген силер эң бири-бириңерге жакын деген. Адам денесинчи, жылаңаш денесин кийим жашырат. Кийим кооздойт. Кудум ошондой эле адамдын абирин, уятын, ыйманын сактай турган аял, аялдыкын сактай турган эркек болот. Адам кийимин таза кармагандай эле ар ким адам өзүнүн кийимин таза кармайт. Жарашыктуу болсун дейт. Кир жукпасын, булганбасын, айрылбасын дейт. Ошондой эле аял эркек аялга да ушундай кийимдей мамиле кылсын деп Алла Таала кийимге окшотуп туруп бизге өтө насаат акылдарды айткан бизге. Силер кийимге мамиле кылгандай гана. Ачуусу келгенде эч ким кийимин ыргытып, чечип айырбайт. Бир эле жиндилер эле кылбаса. Ошондой эле ачуусу келсе бул аялды эме кылат. Мынаны караңыз, өткөндө дагы ушул Америкада ушундай болуп атты эле. Бир бөлмөдө бир канча эркек аял. Биз туугандар, кыргыз эли мусулман элбиз. Кыргыздар мусулманбыз. Кичине бир абир деген болуш керек, гайрат деген болуш керек. Ошол Америкада бир бөлмөдө канча бир 2ден 3дөн 4дөн 5ден мурда Россияда угат элеге. Дүнүйө деп эптеп ошол жерде кантип бир эркек бир аял аралашып жатат экен. Аял эмес, бир кыз ушундай болуп кетти. Бул канча деген арамдык, шайтан деген бар.
Ошондо кичине акча табам деп бузулуп, айнып, кор болуп, эмне кереги бар андайдын? Тапсак ыгы менен, өзүнүн жолу менен, өзүбүз таза кармап, кыздарды да тияка бияка жиберген кичине этияттайлы. Мына жерде азыр эмне деп айтам мен мынаны? Кеңешиңизди айтыңызчы дейсиз. Эми азырда сабырдуулук кылып, мына эмне күйөөсү мындай кылып кетпеш керек эле кандай. Ортосунда болгондур. Бүгүн азыр аша чабуу эркектерден дагы, аялдардан дагы болуп атат да. Бирок эркектерден көбүрөөк турган. Себеп эркекте күч бар, башкара алат, айта алат, кожоюн, ар-риджал каввамун алан ниса. Алла дагы эркекке кичине акыл, эс, күч башка жагынан да Алла таалам көбүрөөк берген. Ошон үчүн карап туруп, мындай кордай алат да болчу. Күчкүнө сала алат да көпчү. Ошон үчүн иншалла эркектерге көбүрөөк, бирок аялдар да тилин тартып, эркектер да мына жерде этиятта болсо болбойт тургандар. Мына неме тез арада карап андай кылбаш керек. Эмне кылыш керек? Ал аял бул зикир, дуа, Кур'анда отуруп тургула. Тезирээк эгерде бир туугандары болсо, же болсо аял күйөөсү болсо, барып алып келсин. Же ошол жака чогуу барсын, анда алып таштабасын ал. Эгерде таптакыр ушундай эле жашагысы келбесе, анда ачык айтып койсун. Арасат кылбай, жер менен асманда илип койбой, жер менен асмандын ортосунда. Жок, же болбосо жашасаң аялдай кылып жаша, кайраттуу болуп жаша. Даюс деп коет баары бир деп, 5 эркектин ортосуна калып таштап кетсин. Мындай чочкодой болбош керек да. Чочкого баары кызганыч деген жок. Даюс деп коет бул. Аял затына, мейли ал апаң болобу, мейли ал сенин кызың болобу, же карындашың болобу, аялың болобу, айырмасы жок. Кызганбаган бул даюс деп коет. Ошон үчүн туугандар, Лукман Хаким айткан сөзү бар, дасторконго отурсаң ашказанды сакта. Мажлисте отурсаң тилди сакта. Бирөөнүн үйүнө барсаң көздү сакта. Анын келинине, кызына, аялына көзүң түшүп калбасын, көзүңдү тарт. Ал жак бер жактарын карай бер. Жөн айтылбайбы? Жүрөгүңдү Алла Тааладан башкага бурулгандан сакта дейт. Ошон үчүн мындайларды биз эмне кылабыз эми мына? Кайраттуулук эгерде өлүп калса, каяктан ойготосуң? Ошонун баардыгы арам жегенден, арам жүргөндөн, арам нерсени көрө бергенден, арам нерсени уга бергенден өлөт да мынакчы. Ошон үчүн айтат, эң чоң кайгы адамдын өлүмү эмес, жүрөктүн өлгөнү. Тирүү болуп туруп жүрөгүң өлүп калсачы, мына адал арамды билбеген мына. Бир бала Россияда документ жасоо боюнча адам таап берет. Документ жасагандарга таап бергендиги үчүн ага акча төлөп турат. Бирок документти жарактуу кылып жасайт экен. Адам таап бергенге акча төлөсө, ал акча адалбы же мындай. Эгерде бирок биринчиден мына мыйзамдуу болсо, кылган мээнети үчүн төлөсөңүз адал. Таап берип атабы, жолуктуруп атабы, алып келип атабы, кандайдыр бир риск мойнуна көтөрүп аткан болсо адал. Биринчиси, эгерде эч нерсе мойнуна албай эле акча таап аткан болсо, анда болбой калат. Кандайдыр бул деңгээлде жоопту алыш керек мойнуна. Ортосунда мисалы стройкага алып барып атышат, башка жумушка алып барып атат, ортодо акча таап атат, өзү иштебейт. Бул ушул рискти көтөрүп, эгерде булар бербей калса мен берем, акыңарды талашам, укуңарды коргойм, анда болсо болот. Кудум ушундай эле документ жасап аткандар азыр фальшивый документация өтө көбөйүп кетти. Ошондой болуп калса, анда бул тапканы да карам, ортого түшкөнү да карам. Кайным бар, жолдошумдун бир тууган иниси, апасы бир Кайным бар, жолдошумдун бир тууган иниси, апасы бир, атасы бөлөк. Ал мага махрам болобу? Жок, намахрам. Жолдошумдун никесиз кызы бар экен. Мен аны турмушка чыкканда билдим. Жолдошум мага айтпай жашап жүрүптүр. Эми кандай кылсам болот? Жолдошум аны кароого милдеттүүбү? Никесиз кызы бар экен. Никесиз төрөлүп калган кызыбы мындай? Же никесиз жүргөн кызыбы? Эгерде экөөнү тең жооп берип кое берейин. Никесиз жүргөн кыз болсо ал арам болот. Бакканга эч кандай милдеттүү эмес ал. Токтотуш керек муну сразу. Алла Таала азабын чакырбайт. Экинчиси, эгерде никесиз
Ушу кызы болуп калса, бунда да тооба кылсын. Бирок буну бакканга милдеттүү. Чоңойтконго кандай кылам? Бардыгы бул атанын мойнунда. Энеси тирүү болуп өлүп калганбы же башка турмуш чыгып кеткенби айырмасы жок. Ошол кыз билип коюңуз, шариятта кызбы, балабы айырмасы жок, атаныкы бул. Ата жооптуу, кыямат күнү ата жооп берет. Буну багуу, кийинтүү, кажетин бүтүрүү, окутуу, ооруп калса дарылоо бардыгы атанын мойнунда. Мамлекетте эле алимент деп коет го. Ал алиментке шүгүр кылыш керек. Алимент кичине бул нерсе. Шариаттын талабы андан чоң. Мен ошо алиментти бербегендер дагы бар. Ушундай аталарга андай гайратсыз болуп, менин балам эмес деп жүз үйрүбөңүз. Эми караңыз, эгерде Кудай сактасын, чындап эле сиздин шегиңиз бар. Ошол аял жаман жүргөн, мен балам. Анда сиз андай кан тапшырып каратып көрүп алыңыз ал. Ушундайлар аз карабайсызбы? Алладан коркпогондон кийин кандай деген аякта ар жактан эмне болсо болду, ошо болсо болду. Кандай жашоо болбойт деп. Ислам таза жашоону үйрөтөт. Мен күйөөгө тийгениме 5 жыл болду. 5 жылдан бери менин абысыным жактырбайт. Чогуу жашайбыз. Кайын журтумду жамандайт. Боюмда барда. Узак жолго чыкканда өлүм тилейт. Эмне кылсам болот? Эч чогуу отуруп чай ичким келбейт. Өзү ислам университет бүткөн, сабак берет. Астагфируллах. Мейли чогуу мындай бөлмөлөр көп болсо үйдө болот. Бирок бир бөлмөдө болбойт, азыр ачык айтып коеюн. Экинчиден, эми карап туруп мына, сиз жакшылык кыла бериңиз. Жаманга теңелип жамандык кылбаңыз. Кудай кааласа иншалла жакшылык кыла берген адам утат. Бирок өзүңүзгө азыркындай бир адам өлүм тилей кыла, башка кыла, анысы өтпөй жукпайт дагы. Залымдык эле өтпөсө, сиз жамандык кылбаңыз. Кудай кааласа ага анан көрөк даават бериңиз. Азыр ушул даават бербегендиктенчи шайтандын дааваты жүрүп атат да, билип коюңуз. Эгерде мынакей ошол кайнежеңизге же болбосо абысыныңызга даават берип турганыңызда мына окшогон маселе болбойт эле. Хотя бы бир күн болбосо, бир күн, бир айда бир жолу жүрөгүнө Кудайдан коркуу келет эле. Кой деп, жакшылык кылайынчы деп, даават берип, кызмат кылып, үйдө таалим өтүп, зикир дуа кылып, биз амалдарды аткарып атпайбызбы? Ошолорду аткарсак эң күчтүү дары амал. Бардык ооруларга андан күчтүү дары жок. Биз даават бербейбиз, шайтандын дааваты өтөт. Үйдө Кур'ан, хадис, дини таалим укпайбыз, ошончон азыр эмне шайтандын таалими өтөт. Аны айтканы болот. Assalamu alaikum. Мечиттен азан угулуп турса, барыш канчалык парыз? Айтып бериңизчи сураны. Мечиттен азан угулса, азанга жооп берүү тил менен сүннөт, пут менен важип. Пут менен жооп берүү деген кандай? Азан чакырып атат, кел деп. Басып келиш керек, Үйдө отура бербей. Үйдө балдарды эркелетүү жакшы нерсе. Сооп. Пайгамбарыбыз айтат, ошо аялыңыздын оозуна да ошо бир нан, эт, бир нерсе салып койсоңуз да ошого сооп берилет дейт. Бирок азан айтылгандан кийин эми күнөө жазылат сизге. Сооп деп бере бербейм. Болбойт эле. Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз менен тамашалашат эле. Биз менен чогуу отурушат, баары да бар нерселерде. Кадимкиде үйдө эркек аял менен кандай болсо ошондой эле болчу. Азан айтылганда болду. Бизди тааныбай калат эле. Азан Аллахтын чакырыгы, токтот, бул жака кел, кайра барасың. Демек, эгерде оорубасаңыз, ооруга эми үзүр, үйүңүздө окуй бериңиз. Бирок ден соолук жакшы элеби? Келиңиз. Мен чачымды кызылга боёгом. Эстегенде айтып коеюн, жамаат менен намаз окуучу, алымдардын ортосунда кичине талаш бар да. Бизде сүннати муаккада. Важипке жакын сүннет да. Жамаат менен окуган. Ошон үчүн иншалла жалкоолукту кичине курбандык чалкооңуз 27 эсе көп сооп аласыз. Келип кеткениңиз да бекер болбойт. Ар бир басканыңызга бир сооп, бир күнө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Келип кеткениңиз эч качан бекер болбойт. Мен чачымды кызылга боёгом, күнөө болобу? Аял кишиге чач боёсо болобу? Кынадан башка боёк менен. Ак чачым көп, күйөөмө сулуу болгум келет. Болот.
Эгер ошол күйөөсү үчүн ишенла кооздонууга боло турган болсо, шарият уруксат берди. Мен уулумду никесиз төрөгөм. Азыр балам 2 жаш. Атасы менен нике кыйсам, нокотек бойдон калабы. Нокотек деген эмне? Мен билбейм нокотек деген, Ушундай сөз барбы нокотек? Никесиз төрөлгөндөн кийин валаду зина деп коет бизде. Шариятта зынадан төрөлгөн бала деген сөз. Никесиз төрөлгөн балдары болсун, кыздары болсун, ушунун бардыгын зынадан төрөлгөн деп аталат. Бирок угуп туруңуз, балада күнөө жок. Ошо аял менен эркектин акмактыгы да. Аларда күнөө кыямат күнү ошолор жооп берет. Балада күнөө эмес. Бирок эмне үчүн валаду зина десе, валаду зина ошонун имамчылыгы макруh деп айтылат да. Түшүндүңүзбү? Себеп дегенде аркадагы ыктыда кылган коомдагы кичине жүрөгүнө аз-маз болсо дагы неме келип калат да. Зынадан төрөлгөн бала дегендейчи. Атак туугандар иншалла балада эч кандай күнөө жок. Мына силер азыр балам 2 жашта атасы менен нике кыйдырып алгыла. Бирок бала баягы никесиз төрөлүп калганда ошо ойдон калат. Бирок алхамдулилла нике кыйдырып алсаңар, чогуу жашап, чогуу тарбия кылсаңар, иншалла кандайдыр бир кечиримдин үмүтү бар. Бизде майда чүйдө карызыбыз бар. Анан ал ээсин таппай калсак кантип кутулабыз? Аракет кылыңыз майда чүйдө карыздын бардыгын бергенге. Таптакыр болбой калсаңар, анан кийин садака бересиңер да. Ичкилик ичкен адамды кантип дарыласа болот? Молдоролорго алып барса болобу? Алып барыңыз. Дарылатыңыз. Ар жерден карап туруп. Дем салдыртыңыз, чогуу алып жүрүңүз, дават алып чыгыңыз. Ата-энемди тозоктон сактоо үчүн мен эмне кылсам болот? Алар намаз окушпайт. Аллахым сиздерге разы болсун. Ата-энеңизге тозоктон сактоо үчүн эң биринчи аларга иман айтыңыз, иманга дават бериң. Болот деген чын жүрөктөн тастыктап, бул ааламдын кожоюну бир гана Аллах деген таухид, Аллага жалгыз дегенге иман келтирсин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Мен күбөлүк берем, Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Алладан башка жаратуучу, өмүр берүүчү, ааламды башкаруучу жок. Ал жалгыз, сыйынганга ылайыктуу. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахнын элчиси, акыркы пайгамбары, бүткүл ааламга жол башчы, райымдуу жолду үйрөтүп келген, адам заттын баарын куткаруу үчүн жиберилген. Мухаммадур Расулуллах, жакшы бекем ишенсин. Кудай кааласа иншалла, ким ушу калиманы бекем айткан болсо чын жүрөктөн түбөлүктүү тозокто калбайт. Бирок ушу менен иншалла кийин намазга келет акырын. Үйдө мээнет кылыңыз, дуа кылыңыз. Намахрамдарга адамдын келбетиндеги смайликти жөнөтсө болобу? Намахрамдарга адамдын келбетиндеги смайликти жөнөтсө болобу? Жок, мына азыркы акыркы күндө ушундай көбөйүп кетти го. Телефондон анан караңыздар. Анча-мынча кээ бирлери өтүп кеткен маркумдардын сүрөттөрүн тартып, же болбосо бейтааныш башка бирлерди тартып, андайлап жөнөтпөгүлө. Адамдын сүрөтү менен кээде кучакташып атат, учурашып атат, боптур деп атат, патасын берип атат, ар кандай немелерден алып. Жок. Жакшынакай сөз менен айтып болмос, мен WhatsApp менен. Аманалары, тем более намахрамдарга болсо болбойт бул. Намаз окуп жатканда оюма башкача эле ойлор келе берет, уяттуу. Бул шайтандын иши да. Шайтандын иши. Башка учурларда келбейт, арам ойлор. Сиздин атайы ушул ошодон билсеңиз болот, нак шайтандын азгыруусу кандай болот экен. Көрдүңүзбү? Кичине намазды баштагандан баягы өзүңүздү муракаба деп коет, концентрация кылып, акырын деп мындай өлүмдү эстеп, намазды жакшыраак ойлоп, Алладан дуа кылып, зикир кылып, анан намазды баштаңыз, Кудай калса бул арам ойлор келе албай калат. Болбосо бул арам ой келип кыйнайт адамды. Немнени окудуң эсте жок, канчаны окудуң эсте жок. Мен 31 жаштамын, турмушка чыга элекмин. Ата-энемден башка өзүм турам. Байкем үйлөнгөнү үчүн махрам жок, өзү жашай берсе болобу? Жок. 31 жаштаганда үйлөнүш керек. Махрамдын өзүнчө алхамдулилла фазилеттери бар. Аракет кылып эми. Мисалы карап туруп, не себептен?
Сулулугу жакпайт, байлыгы жакпайт, же жана башка. Жок. Алхамдулилlah, Алла Тааладан жакшы сурап, иманды болсо турмушка чыгыш керек. Айыз келген учурда пайгамбарыбызга салават айтса болобу? Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах деген келимени да айтса болобу? Болот. Айыз учурунда, нипас учурунда, жунуп гусулу жок учурунда дагы бу калималарды, пайгамбарга салаваттарды айта берсе болот. Зикир болот. Куран окуса гана болбойт да. Мен турмушка чыкканыма 10 күндөн ашты. Башында бизде бардыгы жакшы болду. Күйөөм мени жакшы көрөм деп атып болбой ала качып кеткен. Менин да көңүлүм болгондуктан отуруп калдым. Көп өтпөй күйөөмдүн мага деген суук мамилеси байкалып, эмнегедир өзүмдү тынч кое албадым. Анан соң күйөөм жок, же эмне болуп атасың? Эмне болуп атасың? Кел сүйлөшөйлү деп айтат деген ой менен махырга мага талак бергени мүмкүнчүлүк бер деп сурап алдым. Ал уруксат берди. Өзүм жаман болуп айтканыма аябай жаман болуп жүрдүм. Мен талак бербейм деген ой менен жүрдүм. Бербейт деген ой менен жүрдүм. Кечинде сүйлөштүк. Көрсө анын башка сүйлөшүп жүргөн кызы бар экенин айтып, аны дагы деле жакшы көрөрүн айтты. Мени менен жашаса деле ал менен жолуга берем дегенинен ачуум келип талак деп 3 жолу айтып алдым. Эми ошондо кандай болот? Мына караңыз, сиз биринчи шашылбай жазгылада күйөөңгө айтып атабы же өзүңө айтып атабы? Түшүнүксүз кетип атат да бардыгына. Бул жакта менен бардыгы неме кылып туруп аткан сиз менен түз сүйлөшө албасам. Ошон үчүн мынаны айтабыз да, Алла качып эмес, ата эне бар го. Ушунча чоңойсаң өзүңө качканга повод берип атасың. Жөндөр сүйлөшкөнгө алып кеткенге. Ана 10 күндөн кийин проблема. Кимге зыян? Өзүңө зыян. Анан көрөк, алхамдулилlah, ата эне бар, ак батасы менен жакшына үйдөн келип эле алып кетип, жакшы той кылып, жакшы акыл насааттарды алып, ак баталарды алып чыкса болот эле. Эми эмне деп айтайын эместер. Тим более махырга талак сураган болсоңор, бербейт деп ойлодум эле, берип койду деп атасыңар. 3 талакты айтып алдым деп, күйөөң айтып атабы же сен айтып атасың мен каяктан билем? Өзү аял киши талак айтпайт да. Аял киши талакка жүрбөйт. Аял киши талак берүү аялда эмес. Анан мындай да, урматтуу мына биздин мусулман кыздар талак сурабагыла. Эркектер талак бербей керек. Алар ушу кем акылдык кылып, шашылып, шайтандан шашылыш. Талак сурайт. Талак бер, кыйнап туруп алат. Кээ бир ушулардан үйдөн чыгарбай туруп алат. Жосо башка нерседен бербей туруп алат. Анан ал да ачууланып кетип талак бергенден кийин 1 күн, 2 күн, 1 жума эсине келип анан никебизди кайра кыйсак болобу? Билбей калыппыз, жашайлы деп атабыз. Мен мындай ойлогон эмес элем, мен тигиндей ойлогон эмес элем. Мына аягы эмне менен бүтөт турганда. Ошон үчүн нике менен талактын илимин окуш керек. Никенин пайдалары, никенин максаты бейпилденип, рахаттанып жашоо, бири-бирине пайдалуу болуп жашоо. Аз эле дүйнө, көптөр адам жашабайт. Экинчиси талак маселеси таптакыр адам баласы эми кичине ачуусу келет. Азыр караңыздар. Депрессия адамдар, нерви жука, болор болбогон нерсе кыйкырат. Жок, кичине бир нерсе болбой калса, тойго барып, тойго келбей, ананы берип, буну бербей. Наоборот, үйдөн куту болуп, үйдүн ордосу болуп, үйдөн чыкпай, жакшынакай ата күйөөсү таап келгенде ушунда шүгүр кылып, каниет кылып, жакшы тосуп, Алла Тааладан, я Алла ушу бергениңе береке бер, рызкыңы я Алла бизге чачып бер деп жакшынакай кылып отурса, исрап кылбаса, кандай жакшы бактылуу жашоо болмок. Болор. Кээ бирлери болсо аялдар башка эркектер менен сүйлөшөт. Кээ бирлери эркектер башка аялдар менен сүйлөшөт. Башка кыздар менен башка. Ушу менен жашоо кантип болсун? Жашым 25-те, кызмын. Акыркы күндөрү абдан эзилип кеттим. Түшүмдө өлүмдү көрөм. 3-4 жолу тирүүлөй кабырга коюлуп жатыпмын. Кабыр абдан караңгы экен. Мүрзөдө өлүктөр менен сүйлөшүп жүргөн болом. Акыркы жолу түшүмө периште сыяктуу келип 40 күн өмүрүң калды деди. Ошондон бери уктай албайм. Кылган күнөөлөрүмү эстеп ыйлай берем.
namazды эми баштадым. Бул эмнени аяны? Сураныч 2 жылдан бери түшүм бузулган. Сиз тоба истигфарды күчөйтүңүз, зикирди күчөйтүңүз. Кыжалат болбоңуз мыналардын бардыгына. Ошо сизди Алла субханаху ва таала туура жолго алып келиш үчүн ушундай кичине белгилер болот. 40 күн калды, Алладан башка эч ким билбейт аны. Канча жол качан болот экен. Эч кыжалат болбой, көңүлүңүздү көтөрүп, алхамдулилlah 5 убакыт намазыңызды, кызмын дедиңер, 5 убакыт намазыңарды Кур'аны алхамдулилlah үйдө окуп, зикир дуаларды кылып, дини немелерди кылып, эч кыжалат кылбой. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Айтыңыз ушуну, ла хаула ва ла куввата илля билланы 500 жол айтыңыз, мүмкүн болсо. Андан сырткары. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким кечинде бисмиллах Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим. 3 жол айтып койсо. Таң аткычакты эч кандай нерсе буга зыян бере албайт. Капысынан келген бале буга тийбейт дейт. Эрте менен айтып коюңуз ушуну 3 жолу, кечке чейин күтпөгөн жерден келген бале буга жекпейт деген. Тийбейт деген. Кеде внезапный балелер болот го, кокус кырсыктар болот го, ошол болбойт деген сөз да. 3 жол айтыңыз, пайгамбардын хадиси. Келинчегиме айтып такыр түшүндүрө албадым. Харам менен тамактандырба балдарды деп урушуп да айтам, мындай да айтам, болбойт. Жакпаса жебе тойгузду дейт, жебей тойгузду дейт. Мен өзүм намаз окуйм, ар намазда дуа кылам, такыр оңолбоду. Эмне кыларымды билбейм. Ажырашсамбы, башым маң, 3 балам бар. Жок, балдарды сиз багыңыз, адалдан алып келиңиз, өзүңүз адалдан бериңиз. Келинчеңизге алхамдулилlah күн сакырын талим, тарбияны бериңиз. Баланы жашынан, аялды башынан дейт. Акырынан алхамдулилlah тарбия кылып, сиздин колуңузда да, сиз таап келиңиз. Адалдан таап келип, адамдан бериңиз. Акырын намызына анан намыз келет. Сиз эгерде үнч таппасаңыз, анан эптеп ар жактан бер жактан таап келип бере берет да. Токтоп тур. Мен өзүм багам деп эркектик намазыңызды көрсөтүп коюңуз. Иштеңиз. Мен Москвадан кайрылып жатам. Тоор болуп иштейм. Угор копченый балыкты жесе болобу? Талаш маселе болуп жатат. Анан дуа кылып коюңуз, үйлөнөйүн дедим эле. Алла таалам ыймандуу насип кылсын. Копченый балык жесе болот му? Угор дегеним я. Копченый балык жесе болот. Балыкты тугандар мындай. Алла таалам бизге муздалбастан туруп адал кылып берген балык менен чебирткен. Бул бисмилла Аллаху акбар деп муздабай эле, алхамдулилlah кармаганыңыздан кийин жөн жей бересиз. Устаз, мен 1 жылдан бери Алла деген оору менен ооруп келем. Ошого кандай дуалар менен айыкса болобу? Врачтардын дарыларын таасир эткен жок. Чорный итин ичиңиз, Кудай кааласа бардык ооруларга шифа бар. Өзүңүз ошого менен майлап, ичип, өзүнүн жолдомолорун угуп деген. 2 айлык балам жакындан бери чочуп ыйлап турган болду. Колуму катуу кармап алат, чочуп ыйлаганда. Дем салыңыз. Биздин балдар да ошо чочуп ыйлап калат эле. Дем салыңыз. Кээде алхамдулилlah кээ бир энелер бар, эмдеп коет ушундай чочуп ыйлагандардычы. Эчтеке эмес иншалла. Эмдетип коюңуз, анча-мынча энелерибиз алхамдулилlah Алла таалам касиет берген колдору бар. Бисмилла деп жакшы эмдеп коет, жакшы окуп коет. Кыжалат болбоң. Мен окуйн десем, атам разы болуп, апам каршы болуп атат. Не кылсам болот? Аларга айтпай окууга тапшырсам болобу? Же ыраазычылыгын алганым жакшыбы? Караңыз, апаңыз каршы болуп атат. Эмнеге мага кызмат кылсын дейби, же ооруйбу, же эмне себептен? Анда биз билиш керек. Эгерде апаңыз кызматка муктаж болсо, окууну токтотуп туруп, апаңызга кызмат кылыңыз. Эгер ден соолуктары жакшы болсо, алхамдулилlah, анда жакшы кеңеш менен алып окууга тапшырыңыз. Билим керек да. Күйөөм менен 11 жыл жашадым. Ортодо 3 балам бар. 2019 жылы законно ажыраштым. 4 жыл жашаган жокпуз, бирок ал адам талак берген жок. Эми кайра балдар үчүн жашайлы деп жатат. 4 жыл Россияда жүрдү. Убакыт өтүп талак түшүп калган жокпу? Жок, мына силер законно ажырашканыңар ошо талак болуп эсептелет. Эми кайрадан жашай турган болсоңор өтө жакшы. Эми жакшы, иншалла жакшы ниет менен, жакшы дуа менен башкан жаңыдан нике кыйгыла. Жаңы күбөлөр болсун. Махрым бергиле, махрым дайын. Өлгөн адамдын жайга коердо бир көзү ачык болуп жабылбай калса кандай болот?
Эми эчтеке эмес, ошо ойдон кое бересиңер. Өлгөн адамдын бир көзү ачылып калыптыр, бир көзү жабылып. Эми азыр катуу эме кыла турган болсоң, баары жабылбайт ал. Аны жиберде сен менен скотч менен кирелеп койгон болбойт ал. Ачык бойдон калды, ошо ойдон эми алып барып коюп коесуң. Кепиндин ичинде болот да. Бирок ушуну берип коюңуздар да, маркумду узатканда алдыңыздан узап атса коркпоңуз. Чочулабаңыз. Анан көрөк ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах талкин деп коет. Ла илаха иллаллах ушуну айтып туруш керек да. Эсине келип бир айтып калса, болду, унчукпай коюңуз. Ошол акыркы сөзү болсун да. Анан айт деп буйрук бербеңиз. Эгерде ушундай акырын этип путтан келип туруп мына жактан чыгат да жанчы. Түшүнүктүбү? Жан о путтан, путтун башынан келет да моундайдан чыгат жан. Ошон үчүн көз жан чыгып атканда жанды кууп барат да, ошо чекчейип калат. Ошол ысык мезгилинде сиз коркпоңуз. Бисмилла деп ысык мезгилинде акырын көзү мындай жумшак кылып укулап акырын жаап койсоңуз өзү жабылып калат. Кээ бирлерди жабык эле болот, кээ бирлер ачылып калганда чекчейген. Ошол ойдон коркуп тек койсоңор, эртеге жууганга киргенде, башкага киргенде адамдар коркуп чочуп калат да. Ошон үчүн ошо учурунда ысык мезгилинде мына колуңуз менен акырын укалап эле жаап койсоңуз болот. Колдору дагы азыр ысыгыраак мезгилинде акырын мындай кылып байлап коюңуз. Ээги түшүп калышы мүмкүн, ээликти кичине көтөрүп мына баш менен байлап коюңуз. Мындай кылып эле. Платочколо же болбосо мындай неме нерсени айырып туруп эле акырын мындай байлап коюш керек да. Мисалы кээде эң ачылып калат, оозу дагы кичине эмерээк болуп калгандан кийин, ал катып калгандан кийинче жабыш кыйын да. Мейлиби? Ушундай кылып туруп. Эки колу мындай кылып, эки бутун бармактары бар го? Мына эки бармак бар эмеспи? Мына ошо эки бармагын байлап коюңуз мындай кылып. Мынандай болуп калбасын да. Ошо шариятта да алхамдулилlah ошо узатуунун, маркум узатуунун адептери бар. Бул өтө улуу сооп болот туган. Эртеге ар бирибиз өтөбүз, бирөө эч ким калбайт биякта. Ошон үчүн иншалла бизге да ошондой кыла тургандар, сизди азыр бирөөнү жууп атсаңыз, эртеге бир учур келет сизди жууйт. Бүгүн сиз бирөөгө алхамдулилlah жаназа окуп атсаңыз, эртеге сиздин жаназаңызды окуйт. Бирөөгө бүгүн сиз көр казып атсаңыз, эртеге ушундай адамдар сизге бирөө көр казат. Дүйнө ушундай да. Ошон үчүн иншалла бул чочулай турган, кача турган нерсе эмес, бул өтө сооптуу иш. Ошон үчүн иншалла карап туруп, өлүк жууганга келгенде эле көп качат, өзгөчө туугандары. Муну эстетип коеюн, андай болбош керек. Көп жерде шаарларда барып калабыз, өзүнүн балдары кирбейт. Анда кантип болсун ошол эле. Андай эмес да. Жакшынакай кирип иншалла жылымылык суу менен жакшынакай маркумду ушул узатып коюш керек. Жакшы кепиндеп, жакшынакай жыттарды өзү жыпар жыткан немелерди коюп, аркан ахмам жаназага алып чыгып дегенде. Ал түшүнүктүүбү? Ошон үчүн көзүн жаап коюш керек. Эгерде бир көзү жабылбай калган болсо, аны жаппайсыз, эми ошол ойдон кете берет ал. Жабылганга мына акырын аракет кыласыз, болбой атабы, тег эле коюңуз болду. Кепинге оролот, анан байланып апарып, бирок кабырга койгондон кийин баягы түйүндөрү чечип коюш керек. Кабырга койгондон кийин жүзүн ачпайсыз. Түшүнүктүбү? Өзү жаназа окулгандан кийин жүз ачылбайт. Жүз бир жерде гана ачылат. Качан? Эгерде ихрам байлап, ажылыкка же умрага ихрам байлап, ихрамдан чыкканга чейин көз жумса, анын жүзү, башы жабылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ихрамда ким эгерде дүйнөдөн кайтса, сеп анын жүзүн, бетин жапканга уруксат эмес эле да. Ошол бойдон келип кыямат күнү ал ихрам айткан бойдон турат иншалла. Лаббайк айткан бойдон турат. Вакыт барбы бизде? Бир тууган агаларга советиңизди айтып кетесизби? Мен 24 жаштамын. 3 бир тууганмын. 2 уул, 1 кыз. Мен ортончусумун. Менин агам үйлөнүп балалуу болгон. Мен турмушка чыга электе эле мени бөлүп, менен өзүн ала кача берчү. Мени элден уялат, намызданат. Өзүм жакшынакай эле кызмын. Турмушка чыксам, өзгөрөр деп турмушка да чыктым. Эч өзгөрүү жок. Турмушка чыксам да абалымды сурап койгон жок. Күндөр өтүп турмушум болбой ажырашып, 4 күнүмө келдим. 4 күнүмдө жүрсөм да баягы эле адаты менен бөлүп салмай. Иниме жардамдашат. Бул жакта мен жүрөгүм ооруп ыйлай берем. Өзүмдү паска тээп, алсыз сезип, өтө начар сезем. Туруп эле өзүмдү өлүмгө түрткүм келет. Кантип бир туугандай кылып жакындатсам болот. Дуа кылып коесузбу? Алла разы болсун. Өлүмгө түрткүн тияк-тияктарда вообще неме болбаңыз.
Сіз бойнуңуздағы милдетиңизди алхамдулилlah аткарыңыз. Жакшынагай бир туугандык менен, бирок мына бир тууган мындай мамиле кылган болбойт. Бир эненин ичине чыккандар, бир туугандар жок. Колдон келсе жакшынакай мамиле кылып, жардам берип, көңүлүн көтөрүп, жок болсо дагы жакшы сөзүңүздү айтып коюңуз. Жумушта сапарда болсоңуз анча-мынча алхамдулилlah келгенде кабар алып туруңуз. Же өзү келип калса ден соолугун сурап, чай-пай неме кылып карап коюңуз. Мындай кылбаш керек. А бирок сиз эгерде бирөө жакындайын десеңиз такыр неме кыла берсе, ошого эмне үчүн деп эле сиздин жашооңузду ага байлап койбоңуз. Жашооңузду ибадатка байлаңыз. Жашооңузду башка алхамдулилlah адалдан ырыскы тапканга байлаңыз. Жакшы бир алектенгенге, ушундай бир пайдалуу кесип менен алектенге алаксыттыңыз. Болбосо ал жактан азыр сиз өзүңүздү мындай эзе бере турган болсоңуз, начар сезе бере турган болсоңуз, сизге эле психологический удар боло берет да, шайтан бир жол минип алып, анан адамды куратып берет. Андага барбаңыз. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга ыймандуу жашоо насип кылсын. Үй бүлөлөргө Алла таала ынтымак берсин. Баш кошкондорго Алла таала бакыт берсин. Бири-бирин сыйлаган, урматтаган Алла субхана ва таала үй бүлөлөрдөн буйрган болсун. Жараткан Алла таала ортого шайтан аралагандын баардыгын жок кылсын. Уятсыздыкты жок кылсын. Жараткан Алла таала жөнөкөй, уяттуу жашоо берсин. Бир рахмат.